Жалал Абад шаарынын Барпы Сейил көчөсүндө Менин үйүм программасынын негизинде 15 кабаттуу турак жай комплекси салынат. Бул үчүн 2 гектар 30 сотук жер тилкедеги 98 жер үй жана 4 коммерциялык объект сүрдүрүлөт. Жашоочуларга мамлекеттик ипотека тарабынан курулган үйлөрдөн батир сунушталган. Учурда жашоочуларга түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүп жатат. Кезектеги жолугушууга шаар мэри Эрнисбек Ормоков чыгып, ар бир үйдү жеке өзү кыдырып, эскилиги эбак жеткен жер үйлөрдүн ээлери менен абалды талкуулап кайтты. Ал арада Жалал Абад шаарындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин имаратын жаңылоо маселеси да көтөрүлдү. Учурда 183 000 калкка кызмат көрсөткөн Мамгаттоонун имараты заман талабына жооп бербейт. Мекеме 1970 жылдары курулган эски имаратта жарандарга тейлөө көрсөтүп келет. Бөлмөлөрү тар, күтүү залы жок, дубалдары көчүп турат. Биздин чыгармачыл топ кадастр мекемесиндеги абал менен жеринен таанышып кайтты. Тагдырдын тамашасын кара, шаар бийлиги көп кабаттуу үйлөрдү салууга белсенип, жер бошотуп жатса, ошол жерлердин, курулуштардын документтерин даярдаган ишкана кейиштүү абалда элге кызмат көрсөтүп келүүдө. Толук маалымат кесиптешим Асел Сыдыкованын материалында. Жалал Абад шаарынын Барпы Сейил көчөсүндө жайгашкан жер үйлөр толугу менен бузулуп, анын ордуна мамлекет тарабынан 15 кабаттуу турак жай комплекси салынат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүү иштери жүрүп жатат. Маалым болгондой, бул жер тамдар 60-70 жылдары салынып, убактылуу гана жашап турганга ылайыкташкан. Азыр эми эч кандай коопсуздук эрежелери сакталган эмес, талапка жооп бербей турат. Мындан карасаңар, ушу болобу ушу. Жамгыр, сел жай турган болсо, жөн эле суу кирип кетет да. Жашаган деле болот да. Анан ушундай шартта, бирок ушундай шартта карапайым эл жашап келет. Буну биз өзгөрткөнгө, бая бөлөк үйлөрдү курганга өздөрү тарабынан сунуш дагы түшкөн да. 60%, 2 гектар 37 сотка болсо, ошол жерде 102 үй бүлө болсо, ошонун 60% ушундай шарттарда жашашат да. Булар макул эле да. Вы согласны, да? Я не знаю, мама. Макулбы? Апасы. Всё. Тогда вопросов к вам нету. Так, мына жерде ким жашайт? Барпы Сейил көчөсүндө жалпысынан 98 турак жай жана 4 коммерциялык багыттагы объект сүрдүрүлөт. Жашоочуларга мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлери сунушталган. Бул боюнча шаар мэри Эрнисбек Ормоков жарандар менен жолугуп, ар бир үйдүн эшигин аттап түшүндүрүү иштерин алып барды. Кудай буйруса, аласыңар. Асман 2ден бүтүп аткан жаңы квартирадан барып, ошол жакта жашайсыңар. Анан бул жерде жаңы үй салабыз. Ушул жерде жаңы салынат турган үйдөн 150 квадратный квартирага чейин, 150 квадрат метрге чейинки үйдөн сиздерге беребиз. Ошондо 2 квартира болот экенсиңер да. Бул жерге биз жаңы үй салабыз да, Кудай буйрсачы. Сиздин жолдошуңуз макулдугун, макулдугун бериптир. Бизде списокто бар экен. Маселе жок экен сиздерде. Биз 40 квадратка дагы 20 квадрат кошуп туруп, двухкомнатный квартира беребиз. Ошого айтып деп түшүндүрүңүз. Мына сиздер бардыгы макул болуп келетат, бардыгы макул. Бир гана силердики через сот деп турат да. Анан ошого өзүм чыгып түшүндүрүү иштерин кошо жүргүзөйүн деген ниетте алдыңыздарга келип. Мындагы үйлөр барак тибинде салынып, эскилиги жеткен жана толугу менен жаңыланууга муктаж болчу. Союз кезинде салынган жер тамдардын айрымдарынын короо жайларында 2-3 үй бүлө эли олтурат. Бирөөсү жашаса, экинчиси ижарага берген. Буларга биз азыркы ГИК компаниясы куруп аткан үйлөрдөн квартираларды сунуштап атабыз да. Мисалы үчүн, могул жерде бир үй бүлө 30 квадратта жашаган үй бүлөгө биз бүгүнкү күндө 50 квадрат, 55 квадратка чейин кошуп берип атабыз да. Жалпы 2 комнаталуу, 1 комната алам дегенден 1 комната берип атабыз. Эми бул жерде билесиздер да, курорттон аккан суу, каналдан ашыкча аккан суунун баары ушул жакка кирип кетчү да. Бул сел жүргөндө биз ушул жерде эле иштеп калабыз да. Анан жашаганга деле ыңгайсыз болуп калган. Мынаны карасаңыздар, мына эч ким жашабайт бул жердечи. Бир комнатасы, кухнясы жок, канализациясы жок, эч ким жашабайт. Жашаганга кооптуу.
жер титирөө болуп калган болсо, бул жерде жашаган жашоочуларды басып калышы мүмкүн да. Биз буларда бир нече жолу эскертүүлөрдү бергенбиз. Жашаганга болбойт, давайте көчкүлө, бөлөк жактан үй алгыла депчи. А бирок буга чейин шарттар болбой келген да. А бүгүнкү күндө мамлекеттин күчүн көрүп атасыздар да. Элге турак жай менен камсыздоо программасын Садыр Нуркожоевич тарабынан иштелип чыгып, ошону колдоого алып, мына бүгүн биз ушуларды эл менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, курулуп аткан жаңы үйлөрдөн турак жайларды камсыздап берип атабыз. Убактылуу гана салынган турак жайларда, ал жанагы баракчы тип деген убактылуу гана салынган турак жайлар. Экинчиден мына оң жакта көрүп турганыңыздарда бул жерде сел каналы бар. Ал жерден көбүнчө баягы кээде жамгыр жааган учурларда жана суу ашып, бардык ушул турак жайлардын баарына кирип кетет. Андан сырткары көрүп атасыздар, эски болгондуктан булардын азыркы учурда тереден уровень дагы жол уровенин бирдей болуп калган. Жол асфальттан оңдолуп, азыркы учурда турак жайлардан бийик болуп кеткен. Мамлекеттин мындай кадамдарына дээрлик каршылык жок. Бирок алмашууда көпчүлүгү утулуп калууну каалабайт. Маселен, Жамболот Турдукулов 5 баласы бар экенин айтып, 3 бөлмөлүү батир берүүсүн күтүүдө. Азыр меники 70 квадрат метр чыгып атат. 3 комната бери деп атам. Эми азыр кандай чечилет? Эми мамлекет чечет да. Бирок алып салып атышат, мында этаж кылып салып атышат, мында бузуп мен деле бузуп туруп мына мына этаж салайын дедим эле. Мына балдарым чоңоюп баратат, 5 балам бар. Мына элдер бузуп, мына эки дом алып ушинтип салып атышат. Баары этаж кылып салып аракетин кылып атат. Эми биз ам аракетибизди быйыл кылайлы дедик. Эми мамлекетке баш ийиш керек экен да. Бирок каршы эмессиз, эми каршы эмеспиз, эми баш ийебиз да, мыйзамга баш ийебиз. Жарандар каалаган объекттен бош батирлерди тандай алат. Эгер ушул учурда даяр үйгө жайгашам дешсе, Асман 2 жана Асман 3кө көчүрүлөт. Бул Асман 2 жана Асман 3 турак жай комплексинен жалпысынан биз компания тараптан сунушталган жалпы квадратуранын өлчөмү бул 7800 квадратураны болжолдуу түрдө биз сунуштап жатабыз. Бул окончательный баягы чечим эмес. Бул дагы өзгөрүүсү болушу мүмкүн. Кудай буйруса бир дагы аз убакыттын ичинде жалпы жыйынтыгын беребиз. Бейле кетсек, Жалал Абад шаарынын өзүндө эле 10 көп кабаттуу турак жай салынып жатат. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Асман 1 пайдаланууга берилген. Ал эми эгемендүүлүккө карата Асман 2 жана Асман 3 кезегин күтүп жаткан жарандарга берилет. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Жалал Абад шаарынын аймагында 8000ден ашуун батир салынып жатат. Жалпылап айтканда кезектүүлүккө турган жарандардын саны 5000ден ашуун, 5500 чукулдап калды. Кудай буйруса, быйыл 2025-жылдын күз айларынын башында, тактап айтканда 31-августка пландаштырып жатабыз. Биздин ушул Роза Азимова көчөсүндө жайгашкан Асман 2 резиденс 2 турак жай комплексибизди жана ошондой эле жеңи жок дарегинде жайгашкан Асман 3 турак жай комплексибизди ушул курулуш иштерин аяктатып, бүтүрүп, ачкычтарын өз ээлерине тапшырабыз. Бул арада Жалал Абад шаарындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин имаратын жаңылоо маселеси да көтөрүлдү. Мамкатто 70-жылдары курулган эски имаратта 2001-жылдан бери жарандарга тейлөө көрсөтүп келет. Учурда мекеменин имараты азыркы талаптарга жооп бербейт. Тиешелүү шарттар түзүлгөн эмес. Эски меж рекламный комбинат деп Сайзын малындагы имараттардын бирине кирет. 74-или 70-жылдары курулган имаратка кирет. Эми мүмкүн болушунча ситуациядан чыгып атабыз, кабинеттерибиз жетишпейт. Эптеп бир кабинетте 4-тен 5-тен чоңураак болсо 6-дан адистерди отургузуп атабыз. Тем более азыр атерден өткөн үчүн бир чоң кабинетибиз бар эле, ал немеге кабинетке архив катары иштетип, азыр ал жерге сузактан өткөн атердин алкагындагы архивный делолордун баарын ошол жерге стеллаждар даярдап, ошол жерге тизип даярдап выходтан чыктык да. Эми анын жетекчиликтер менен деле сүйлөштүк. Эми немесине карайбыз дейт. Эми жетекчиликтин айтышы боюнча 11 офисти кайрадан куруп чыгышыбыз керек экен дейт.
Бизде Кыргызстан боюнча 49 офис бар да. Аймактык реформанын алкагында калаада калктын саны 183 миңге жетип, жумуш мурдагыдан да кыйындады. Мында кызмат алууга келгендер да заманбап имарат куруу зарылчылыгын белгилеп, имаратка болгон наразычылыгын айтышты. Анткени бул жайда күтүү залдары жок, бөлмөлөр тар, дубалдар көчүп көрүмсүз абалда турат. Атайын спес өзүнүн имараты болбосо, баары бул жердеги кардырларды көзөмөлдөө кыйын болсо керек деп эсептейм. Мына мамлекетибизде канча жакшы нерселер салынып атат. Ошолордун катарында дагы бул ишканага жакшы бир имарат шарты менен, бардык шарты менен, күтүү залы менен салынып калат деген үмүтүбүз бар. Адамдарды азыр талап күчөгөн, себеби мамлекетибиз дагы өнүгүү жолдоруна түшүп, мына камсыздандыруу, дагы башка нерселер көбөйгөндүктөн адамдарда дагы талап көбөйүп ушу иштерге келип атат да. Эми кичине берже скамейка кылып койсо мындай аялдар келгенде жашап өткөндөр кичине отуруп кеткен. Кошумчалап койсоңуз, Ашы электронный өчүрөтлөр кылып койсо жакшы болот эле да. Андай күтүп турбай, жазылып. күтүү залдары болсо, жок. Күтүү заллар болсо, ашнакалар болсо, жакшы боларды. 2 сааттан бери турасызбы? Туруппуз, паспорт столдо турдук 5тен бери, дальше бетте туруппуз. Кабинеттер тар экен. Азыркы мынау учурга андай эле талап бере бербейт. Бирок иштеген кызматчылары, жетекчиси жакшы, ийкемдүү гана мамиле кылып атат. Бардык суроолорубузду, бардык айта турган нерселерибизди канааттандырып атат. Чынында иштин баары недвижимость мындай боюнча ушул жерде экен, жер маселеси, үй маселеси боюнча. Ушул мен дагы кичине жер маселеси боюнча келдим эле, Аллага шүгүр чечип кетип атам. Мен кааларым ушул жерге азыркы өсүш болуп атат, жакшы здание салып, жакшы кабинеттерди берип, современный кылып койсо, мына тейлөө жакшы болот деп ойлойм. Акыркы мезгилде кадастр мекемесинде жарандардын арыздарын аткаруу мөөнөтү 3 айга чейин созулуп жатат. Юрист Нурислам Райымжанов убактысынын баары ушул жерде өтүп жатканын билдирет. Ал тиешелүү жетекчилерден жумуштун сапатын күчөтүп, бул маселени чечүү боюнча кайрылган. Күн ара келип туруш керек болуп да, эмне болду деп бир жолу сурапчы жок дегендечи. Антпесе анан жумуш көп калып кетет экен да. Эми арызды алып коюп атат, бирок анын мөөнөтү, аткаруу мөөнөтү, мисалы 5 күн ишин аткаруу деп көрсөтүлгөн болсо, мейли 1 ай күтөлүк, 2 ай күтөлүк, эми 3 айдан ашып кетсе, же ага жетсе, уже элде наразычылык болот экен да. Биз деле наразы, бизден да наразы болот да. Биз эми булардан наразы болуп келет. Неге биздин документ бүтпөй атат деп. Ошол эле ошо ишин жакшыртууну суранат элек эми тиешелүү жооптуу адамдарданчы. Буларды дагы айыптагым келбейт, иштебей атасыңар деп, иштеп атат колунан келгенче, бирок жетишпей атат. Жалал Абад шаарында болуп көрбөгөндөй курулуш жүрүп атат. Ипотекалык үйлөр, анан жана бара үйлөр жаңылоо, эски үйлөрдү жаңыртуу, ошондой эле жаңы микрорайондорду куруу, ушулар абдан көп болуп калды. Бирок ошону курууда биринчи кезекте алардын документациясын ырасташ керек. Анын документациясын ырасташ үчүн жанагы мамлекеттик каттоо деген бар, госреестр деген. Ошолор өз убагында документтерди толук ырастап бере албай атат. Андан тышкары жеке жарандар бар, алардын курулуштары бар. Анан аларга түшкөн иш кагаздар, арыздардын бардыгы өз убагында таптакыр аткарууга мүмкүнчүлүк болбой атат. Себеби ал госреестрдин зданиясы өтө эски салынган здания. Кадрлары да жетишпейт. Анан жанагы оборудованиялары дагы современный жаңы оборудованиялар толукталып элек азыр. Эгерде ошончолук талап күчтөнүп аткан убакта буларга дагы жаңы здание керек, жаңы имарат керек, кошумча кадрлар менен камсыз кылыш керек. Анан жанагы иштей турган азыркы мезгилге талабына жооп бере турган аппараттарды алып келиш керек. Антпесе элдин муктаждыгы, элдин суроо талабы өз убагында аткарылбайт. Ошол жагын эске алыш керек да. Азыр эми айрыкча Жалал Абад шаарында госреестрге жүктөлгөн жүк өтө насыщенный болуп калды. Физически невозможно, аткарып бүтпөйт. Ал үчүн аларга кеңири здания, жетиштүү кадрлар, жетиштүү жанагындай современный жана аппараттар келиш керек. Компьютерби, жана башка кыла турган иштерби, жана топографиясыбы, тарта тургандары бардыгы современный болсо, ана ошондо элдин суроо талабы өз убагында чечилет да. Ансыз азыр ушундай көйгөй тура берет.
биринчи ошол маселени чечиш керек. Көйгөй мекемеде адистердин жетишсиздигинде, компьютерлер да толук эмес. Кошумча кадрларды алууга президенттин жарлыгы тоскоолдук кылууда. Президентибиздин чыгарган жарлыгы бар. 2027-жылга чейин штат маселеси мораторий киргизилген. Анын АТРдин алкагында ошого да карабастан контракт маселесинде адистерди чечип берди. Бирок ошол чечип берген адистерибиз дагы жетишпегендигинен жаңы жетекчилик шайланган бизде. Ага дагы кат жолдодук. Буюрса ошол маселелер чечилип калса, аткаруу мөөнөтүбүз дагы чечилип калат. Основной человеческий фактор болуп атат да бул жерде азыр. Жалал-Абад шаардык кадастр мамлекеттик мекемесине жаңы имарат салууга жер маселеси чечилбей турат. План боюнча мекемени шаардын четине жылдыруу каралган. Асель Сыдыкова, Жумалык аналитикалык программасы үчүн.